Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө Индияга келгенибиздин негизги максатыбыз жалпы элдин ынтымагы менен ушул кайрымдуу адамдардын кол сунуусу менен биз Кудай буйруса ойлогон ойлордун бири болгон мына Индияга да келип, элханын толугу менен ден соолугунун айланасындагы болуп жаткан аракеттер менен биз Индиядабыз. Анан сөз башында дагы мен ыраазычылык сөздөрдү айткым келет. Ушул бизди маалыматтык колдоо көрсөтүп аткан бардык ушул маданият жакындагы биздин эже агайлар, карындаштар, байкелер, инилер баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Себеби сиздердин ушундай маалыматтык колдоо көрсөткөндүгүңүздөрдөн бүгүнкү күндө ушундай чоң жыйынтыктар болду. Экинчиден ушул Супер Инфонун жалпы жамаатына дагы рахмат айтабыз. Себеби Супер Инфодагы жана Адыл Жолугу, Данияр Эрматов окшон деги эле айтып отурсак, бардык мекендештерге биз ыраазычылык билдиребиз. Индия медицинасынын өнүккөндүгү баарыбызга маалымдуу факт. Ошол эле бардык оорулардын арасынан сколиоз, омуртка ооруларын айыктыруу, дарылоо жолдору дагы абдан өнүккөн экен. Ошондуктан бул жерге келип жакшы доктурду издөөдө кыйынчылыктар болду. Себеби көп доктурлар, көп больницалар ушундай кызматтарын көргөзөт экен, бирок ошонун ичинен да туурасын таап биздин Элханга бере турган жыйынтыгы чоң боло турган доктурду, адисти чоң боло турган ошондой жакшы жыйынтык чыгарып бере ала турган ооруканаларды издедик. Ошолордун арасында кантип дарылайбыз? We are going to put him in traction. Traction means stretching him. Traction. It is a mobile traction which is very comfortable for the child. He is not on the bed. So what we will do is, he will be on a chair, and on that chair we will put a traction unit. Traction unit, what kind of thing is that? So there will be we will put something to hold. They are known as cervical tongs. Okay, and there is a pulley. I will show you. Yeah, it will be this kind of things. If you are there, and the personal I will be in touch, all right, and with the doctor, I didn't remember his name, with you too, if it is possible, all right. And it's, I think, some kind of challenge for you too, isn't it? Yep. So together, I think we will overcome it. Sure. What is it? Көбү бизде ишеним артып, чоң үмүт менен отурушат. Анан ошол үмүттү жандырыш үчүн биринчи Кудай жардам, экинчиден сиздердин чоң себепкерлигиңиздер бизге керек болуп турат. Эгерде Элханда операциясы удачный боло турган болсо, биз аркада турган канчалаган мекендештерибиз бар. Эгерде жакшы боло берсе, биз аларды да бияка алып келет элек. Okay. Somehow, by the order of God, let's say, they came to us. And there are so many patients with such problems, such life problems. And all of them, as we noticed, were sitting helplessly. They were sure that it's not possible to deal with this, to treat it. After we started, raise up this issue and, acting, and finally things start. We are here. This means the process has started. So many people now, they got their hope back and just watching like this. Okay, so they do prayings for all of us, for your hands, for your health, for your team, for all of us. So by the means of this, we will overcome it. I do believe, inshallah. Элдин ишеничи болгондуктан азыр бул Элханга чогулган каражаттардын 2 айдын ичинде бул элден чогуу. Элдин ишеничи чоң болгондуктан this family is big family. There are 5 daughters and one boy. Mom doesn't work, so financially they are not able even for 10%. Within 2 months, people raised this much money for his operation. So it means it makes our responsibility even bigger. So, and we are, of course, from our side, whatever is there, as for time, as for money transferring, we will take care of it, okay? So whatever is depending on your side, we would really request you a lot so that do the best and together we will. Азыр бизге сколиоз оорусу менен кайрылгандыктан азыркы кайрылгандыктан бул экинчи биздин жыйынтык. Буга чейин биз Индияда мына актар менен бизде канчалаган 100дөн ашкан адамдар ден соолугуна жакшырышына себеп боло алды. Yeah, as Scoliosis, he's the first our patient, but as the fund will help many people, more than 100 people with different, mostly for transplantation, many different things we have brought to India, and Alhamdulillah, thanks God, all of them are successful. Thank you to this guy. He's our family member. He's our
Yeah, he's the part of our fund, And really, I sometimes I trust more than myself to him. The same, I can talk on his behalf too. And now we are so happy that he directed us to you. And if he directs, we don't have any issue and we don't have any question, doctor. So. Кудай булсам да Кудайдан ийгилик бекем ден соолук каалайбыз. Экинчиден ушул Элхандын ден соолугун бизге жакшыртып берсеңиздер, биз Элхандын ата энеси эмес, бүтүндөй кыргыз элин ичине кайрылган адамдардын баарын сиздер сүйүткөн болосуздар. Yeah, so now inshallah he will become, healthy. It doesn't mean that you will make only his family happy. You will make all Kyrgyz nation happy. And of course, those hopeful people will get more hope, and inshallah they will be happy too. All right. All the best. Health to your hands, to your heart, for your body, for everything. We are happy to take care of him, and we do the best possible. Whatever best is available, we use to give him a good. Дүйнө жүзү боюнча ушундай случайга керектелүүчү болчу нерселердин баардыгын колго алып, колубуздан келбеген нерсенин баардыгын жасайт. Анан бир нече доктурлар менен жолугушуп сүйлөштүк. Анын ичинен тандап отуруп дагы эки жакшы бир оорукананын эң мыкты деп Индия боюнча мыкты деп эсептелген сколиоз адистери менен сүйлөшүп жолугуп, экөөсүнүн жообун алып, ошонун жообун алгандан кийин ошол жооптун негизинде биз бүгүн биз изденүүлөрүбүздү дагы уланталы деп чечтик. Мен Элхандын эн атасы менен бирликте. Бул жердеги врачтардын бергени прогноздору жакшы эле болуп атат негизи. Бирок ар бир доктурдун өзүнүн дарылоочу жолу ар башка болот эмеспи. Биринчи сүйлөшкөн мыкты доктурлардын бирөөсү дарылаган жолу бир аз кыйыныраак, процедуралар кыйыныраак экен, көбүрөөк баланы даярдайт экен, биринчи этаптан кийин дагы даярдай тургансындай өздөрүнүн жолдору бар экен. Жолдору кыйыныраак, кичине чыдашка балким болобу болбойбу деген күмөндө калдык, бирок анын эмеси берген жыйынтыгы, натыйжасы, гарантиясы чоңураак болду. Ал эми ошондой эле деңгээлдеги жакшы башка бир адиске бардык ушул сколиоз боюнча. Ал доктурдун дарылаган жолу жеңилирээк болду, бирок берген гарантиясы азыраак болду. Башкача айтканда, рисктери көбүрөөк экен. Ошондуктан экөөнө тең азырынча биз эмес тандообузду бере албадык. Жалаң эле Индиянын адистери эмес, Түркиянын дагы жакшы адистери бар. Ошолорду көрөлү деп да чечтик. Андан кийин Кудай буйруса Түркиянын дагы жок дегенде бир нече адистери менен сүйлөшүп, алардын жолун угуп, анан кийин жет өлчөп биргес дегендей жакшы калчап энетасы менен биздин өзүбүздөгү дагы адистер менен сүйлөшүп, анан кийин бир туура чечимге келебиз деген үмүттө турабыз буйруса. Тилекке каршы өтө кеч эмес, бирок бир топ эле кеч кайрылыппыз. Биз бул адамдарга Элхандын проблемасы боюнча ошол биз көргөн доктурлардын баарын бир нерсени баардыгы кайталап айтышты. Эртерээк келгенде 7-8 жашында келгенде бул проблема ушунчалык оңой жол менен эч кыйналбай жакшы болмок. Жок дегенде 1 жыл 2 жыл мурда келсе дагы көп абдан эле жеңил болмок деп. Азыр абдан бала чоңойгон сайын проблема да чоңоюп атыптыр, абдан бат. Анан ошентсе дагы биздин кубанган нерсебиз, биз үчүн эң жакшы жаңылык болгону шанс таптакыр нөл эмес. Риск болсо дагы шансы да бар болуп атат. Мына ошол жаңылыкка биз сүйүнүп отурабыз, Кудай буйруса. Таптакыр жок болуп калса, ал таптакыр башка тарых болмок. Ошондуктан ким болсо дагы сколиозду азыр биздин Кыргызстанда доктурлардын балким азырынча алы келбей жатса дагы, башка өлкөлөрдө алы келип, далайын жасашып, көп жасагандар бар экен. Ошондуктан эртерээк кайрылып, эртерээк аракет кылып, күтүп жата бербей, жол болсо болбойт экен деп үмүтсүз жата бербеш керек. Бул жерде биз кайрылган доктурлардын бирөөсү сколиоз боюнча 1000ден ашык операция жасаган хирург экен. Ал эми кийинкиси болсо, ошо биз барган ооруканада акыркы 4 жылдан бери 500ге жакын сколиоз операцияларын жасаптыр. Сколиоздун ошол жасаган 500-дун ичинен 98%ке жакшы болгондордун пайызы 98-ти түзөт экен. Эми бул дагы факт экен. Бул чоң үмүт берчү факт. Биздеги өзгөчө бул болбойт, айыкпайт экен. Биз буга крест коюп койгондор болсо, ушуну угуп, көңүл көтөрүшүп, кичине үмүттөрүн кайрадан ойготуп, аракет кылып, нары бир тыпырап чуркап бир аракет кылып натыйжасын алат деп ишенебиз. Урматтуу кыргыз элим, мекендештер, боордош бир туугандар, биз сиздерге Элхан экөөбүз байке эжелерибиз менен Индиядан салам жолдоп атабыз. Биздин келишибиздин себеби ушу издөө жолу, кайсы жерде кандай врач, кандай эмелерди айтат экенин текшерип билип, жыйынтыгы жакшы болуш үчүн биз ушу изденүү жолундабыз.
Кийин буюрса Турцияга барганы даярданып турабыз. Аяка барып аяктардан дагы көрүп кандай кеңештер экен ошолорун алып эми оор нерсе жок, баары эле оор. Эми ошону жеңиш үчүн биздин өзүбүздүн күч аракеттерибиз, сиздердин кайдыгер карабай кол сунганыңыздар, биздин ушул аракет кылып ушул жакка келгениңиздердин, сиздердин жолуңуздар, сиздердин дубаңыздар, мындан ары деле дуба кылып турушуңуздарды, Элханчикти унутпай кайдыгер карабай кол сунганыңыздарды биз сиздерге өтүнүп суранат элек. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Элхан өзү тилек кылгандай ата энеси эмес, кыргыз элин, жалпы эл журтуна жардамы тийген, мекеге алып бара турган жигиттерден бири болуш деп өзүбүз тилек кылып атабыз. Биз дагы сиздерге чоң ыраазычылык айтабыз. Мына ушундай достор, мекендештер, биз дайыма кыйынчылыкта ынтымак менен жеңип көп ийгиликтерге жетип келген элдерденбиз. Ошондуктан азыр айтып өткөндөй эле бүгүнкү күндө ушул Элхандын дагы эмне үчүн Индияга барды деген сыяктуу да суроолор болушу мүмкүн, анткени бизге берилип жатат. Себеби биздин изденүүбүз, достор, мекендештер, бул жерде бир күндүк эмес, биз эртеңки келечекке дагы карай ой жүгүртүп бүгүн ушул кадамдардабыз. Себеби бул Индияда дагы медицинанын деңгээли Кудайга шүгүр өскөндүгү баарыбызга маалым. Бирок ошол эле токтолуп айтып кетиш керек, элге түшүнүктүү болбой калбаш үчүн. Ушул эле бир боор оорулары дагы, мисалы Турцияда $42,000, бул жакта $26,000. Бул жерде карапайым элдин капчыгына дагы туура келе турган жагдайды ойлоп атабыз. Себеби сколиоз оорулары менен дагы биз сыймыктангандыгыбыз, ушул биринчи жолу сколиоз оорусу менен биз апазалини алып барганыбызда ушул жактагы операция менен бул жакты салыштырганда деңгээли бирдей болуп, бирок акча каражатына да келгенде арзаныраак болгондугу көпчүлүккө. Мисал алганда Элхандыкынан дагы $20,000 айырмачылыгы болуп жатат. Эгер 10 биздин ооруп аткан бир туугандарыбызды ала турган болсок, мисалга 10 адамдан $200,000 эконом болгону турат. Кеп маселе эконом кылышта эмес, жыйынтыкта. Бирок ошентсе дагы бул жактан Кудайга шүгүр жыйынтыктар чыгып келүүдө. Ошондуктан достор, канча дагы кайсы жерден болбосун биз жыйынтык тапканды жараткан насип кылсын, баарыңыздарга амандык. Ошон үчүн кеч калбастан эртерээк кайрылып, ден соолукка эрте кам көрүүнү аракет кылайлы. Баарыңыздар аман болуңуздар, бар болуңуздар.